Senin жомогуң. Бұл әне Акими повестінің үзінді. Бұл жұмақ эзелки оқия. Атам заманда жер бетінде чөптен тұқой көп. Құрғақ жерде су көп болып тұрған кезде ұлы қырғыз жұрты Енесай деген өзендің бойын жайлап тұрады. Ал ұлы дайра кең өзен түндікті Сибир деген жерден ағады. Атжан адам ал жерге 3 жыл, 3 ай жүріп араңын жетеді. Ал дайраны азыр Енесей дешетікен. Илгери қырғыздар Енесай дешчү. Ар ұру ел жашап тұратанда Енесайдың бойында. Бірін-бірі чаап алған, бірін-бірі талап алған жоокерчилик заман. Қырғыз ұрусында айлығына тегерде қорчап, қас ұрулар тұрып тұр. Қырғыздар да кезі келгенде аттанып қазат жүріп, қасташқан ұрының үйін өртіп, күлін көкке сапырып, елін қырып, жылқысына тиіп, малын айдап кетчү екен. Ер өлтіру ердік саналып, кишини киши аябай, адамды адам тұқым қорыт қылмай заман. Ошондой кыйын кезең күндөрдө тайга деген чер токойго бир сыйкырдуу куш келип мындай деди. Ал жөн сайрабай адамча сүйлөп, бирди ыйлап, бирди ырдап таң атканча аламат болор деп сайрап чыкчу болот. Акыры ошол куштун айтканы келип, кыргыздардын башына каран түн түштү. Ал күнү кыргыз урусу аза күтүп, эл атасы, журт эгеси, сан колдун башчысы Күлчө Баатырдын сөөгүн жерге бергени жаткан. Кол баштап нечен казатта жүрүп соо калган. Нечен айыгышкан чабыштан жеңиш менен чыккан карт Баатыр көрөр күнү ичер суусу түгөнүп каза табат. Кыздар кызыл кийинип, аялдар кара кийинип, кыргыз эл 2 күн аза күтүп, 3-чү күнү Баатырдын сөөгүн ата салты боюнча жабыла көтөрүп, Енесайдын боюн бойлотуп, жарлуу жектин мезе менен алып өтмөк. Эл анткени Баатырдын чымын жыны көккө учуп кетер алдында эне болгон өзөн менен, ата болгон мекен менен коштошуп алсын. Тирүүсүндө жоого аттанып баратып, жоону чаап келатып, ушул жээктен ырдап өтчү. Ошентип Баатырдын сөөгүн жерге берип, көрүнүн башына өткөндөгү Баатыр ата, Баатыр бабалардын жолун жолдоп, чулук орун таштан таш баба орнотпок. Кошокчулар чачтарын жазып, үн салып, чурулор табытка ийин тосуп, сыңар тизилей окуй отурду. Токойдун четиндеги карагайларга Баатырдын карашына чалынар 4 түлүк мал тогуздап байланып турду. Аламат мына ушунда башталды. Энесайлык кыркыруу эл канча жолошпасын, эл атасы каза таап, башына аза түшкөн күндөрдө бири-бирине кол салчу эмес. Бирок бүгүн салт бузулду. Салтты бузган нарсыз жоо түндө курчап, тегеректеги токойдо бугуп жаткан. Эми эл мүңкүрөп турган жакты малдап, кабилеттен кол салды. Жарак алып каршы чыгууга, атка минип айкырып чыгууга эч ким үлгүрбөдү. Түшкө киргиз кыргын жүрдү. Өңгөктөгөн карыдан эмгектеген балага чейин кылычтын мезине, найзанын учуна качып кутулам дегени жебенин тилине кетип жатты. Жоо ушуну көксөгөн. Кыр көрсөтүп тизгин бербеген кыргыздарды тукум курут кырып, күлүн көккө сапырып кетели деп келген. Жоктун алары боздоп ыйлап калары, кунун кууп издеп келери калбасын. Кыргыз деген аты өчүп, кылымдын эсинде калбасын. Тып-тыйпыл кылалы деп келген. Жоо ойлогондой болду. Көтүрөгөн сан түмөн малды айдап, колго илинер дүнүйөнү бүт олжолоп жолго салды. Мал артынан бурулдаган чоң асманга көтөрүлүп, көк менен жер бирикти да калды. Мына ошондо токойдон ойноо бала секелек кыз чыкты. Тилазар балдар эртең менен эле токойго чуркап кеткен. Баласыңбы деген ошо да. Ал экөө токой аралап, жөкө кабыктан себет токумак. Себет толтура карагат бүлдүргөн термек. Каткыра күлүп, так секире ойноп жүрүп, күн убагын унуткан. Бир маалда айыл тараптан ызы чуу чыкканда элеңдеп артка чуркаган. Эми экөө жетип келип, кыргын тийген өлү журттан эч кимди таппады. Ата энеден кабар жок. Ага эчеден дайын жок.
Кара жер канга эзилген. Ата! Апа! Деп кыйкырса, жаңырак жооп кайтарбай, үндөрү жерге жутулуп кетти. Улам бир үйдүн ордуна чуркады. Бырысыган күл жатат. 3 буту көктү карап тулга жатат. Эси чыккан эки бала заматта жердин мененки калың эли жок. Өлүү журтта жетип калды. Алыста токой үстүнөн чаң уюлгуп, мал айдаган жоо кетип баратты. Балдар чаң артынан жүгүрдү. Көздөрүнөн сала-сала жаш кетип, эки бала жоон ээрчип баратты. Эки бала көпкө чуркады, кууп жете албады. Эч ким кайрылбады. Мууну бошогон балдар жер кучактап жыгылды. Түн бейкут өттү. Сүрдүү токойдун жырткычы тийбеди. Желмоогузу келбеди. Өгөө огунсо күн чыгып калыптыр. Токойдун түрлү баренде сайрап, дүйнө эчтеме болмогондой. Экөө турду да из кубалап дагы жөнөштү. Мөмө чөмө менен өзөк жалгап жүрүп отурушту. 3 күн 3 түн дегенде бир бийик төбөгө жетип токтошту. Төмөн этекти караса көк жайыкта улуу той болуп жатат. Тигилген үйлөргө сан жеткиз. Кайнаган казанга сан жеткиз. Жыйылган элге сан жеткиз. Кыздар селкинчек тээп, ырырдап, жигиттер күч сынашып, алышып, эл шатыра шатман үн салып, кечээги кыргызды кырган жоомун деп жеңишин майрамдап жаткан экен. Жууп келип бара албай, эки бала кооптонуп дөбөдө турду. Бирок теги казандардан бышкан эттин, ызык нандын, сарымсак согондун жыты келип, шилекейин илип жуткурду. Балдар чыдабады, дөбөдөн түшүп барды. Көргөндөр кызыгып тегеректеп калды. Кимдин баласысыңар? Кайдан келатасыңар? Курсагыбыз ачты, деди кыз менен бала. Нан бергилечи. Жоо эле балдардын сүйлөгөн сөзүнөн кыргыз тилин баамдап, бул кырылган кыргыз тукуму экенин тааныды. Өлбөй калган бул экөөнү азыр жайлай салалыбы? Же ханга алып баралыбы? Деп өз ара талаша кетишти. Алар чуулдап жаткан арада бир боорукер аял эки балага алдыртан бери кесим эт бере койду. Анан балдарды ханга алып барышты. Хан тобу али дасторкондон тура элек экен. Эки баланы чоң кызыл үйгө алып барышты. Кызыл үйдүн оозунда күмүштөгөн айбалтачан сакчылар турат. Ал ортодо калың элдин арасын уша каралады. Кыргыздан аман калган кыргыздын тукуму бар экен. Кан кууп келиптир, деп эл сестенди. Тынчымды алган ким экен? Кыргыз уруусун тукум курут кырганыбыз жалганбы? Силерге Түбөлүккө Эне Сайды тартып бергеним жалганбы? Эми кимден жан таштап качып жүрөсүңөр? Коркконуңар ушул эки чупалактай балабы? Майрыкча жез кемпир! Деп кыйкырды хан. Анан бир кемпир топтон суурулуп, алдына келгенде ага буйрду. Бул экөөнү тайга токойго алып баргында кыргыздын аты чыккыс, үнү угулгус кыл. Экинчи кыргыз деген сөздү кулагым чалбасын. Кыргыз тукумунда жер үстүндө орун жок. Түбөлүк аты өтсүн. Бар майрыкчар жез кемпир, буйрукту аткар. Ошону менен майрыкчар жез кемпир эки баланы колунан жетелеп, тоо ашып токой аралап жүрүп отурду. Азыркы Эне Сайдын жээгине жетип токтоду. Анан балдарды жардан алыс түртөр алдында мындай деди. О, улуу дайра Эне Сай, эгер сага тоок моруп кулатса, муштумдай таш сыяктанып түбүңө чөгөт. Кылым турган карага кесип кулатса, чабындыдай толкунуңа кетет. Эмеси эки көзүн эки чечекейиндей болгон мобу адам баласын муздак койнуңа ал. Жер үстүндө бул экөөнү орун жок. Кана, коштошуп алгыла балдарым. Кучакташкан бойдон кеткиле, деп майрыкчар жез кемпир шумаланып жеңин түрүндү. Мени жаман көрбөгүлө, менде эмне айып? Бешиниңерге жазылганы ушул экен. Менин эрким болсо кантер элем? Ким билет? Бирок ушу бойдон кеткениңер өзүңөргө жакшы. Ушинтип сөзүн айтып, оозун чейип алгыча жан жактан бир үн чыкты. Ашыкпа, акылман эне, күнөөсүз балдарды жайлаба. Жез кемпир кылчайга карады. Кылчайып алып айраң таң, жанында буг эне турат. Эки көзү балбылдап, балбылдаган көздөрү моңайым тиктейт. Өтүнүчтүү тиктейт. Сен кимсиң? Адамча сүйлөп кубулган кандай жансың?
деди майрыкчар жескемпир. Мен буга эне болом. Адамча сүйлөбөсөм, сен кайдан түшүнмөксүң да? Кайдан суу болупмаксың? Каалаганың эмне буга эне? Балдарды кое бер, акылман эне. Сенден сураганым ушул 2 чүрпөнү мага бер. Буларды эмне кыласың? Адамдар эгиз музоомду атып өлтүрүштү. Балдарымдын ордуна бала издеп жүрөм. Ушул балдарды эмизип багып алам дейсиңби? Ошентем акылман чоң эне. Жакшылап ойлондуңбу буга эне? Деп күлдү майрыкчар жескемпир. Булар деген адам баласы. Чоңоюп алып өзүңдүн бугучаларыңа ок атат. Ошону ойлондуңбу? Чоңойгондо булар бугучаларыма кол көтөрбөйт, деди маралдын умай энеси. Мен буларга эне болом. Булар мага бала болуп калат. Анан кантип өз ага карындаштарына жамандык сынасын? О, кеңпейил буга эне. Адам деген кандай экенин али билбей турбайсыңбы? Деп башын чайкады майрыкчар жескемпир. Адамдар кайбирин эмес, бирин бири аябайт. Сөзүмдүн актыгын өз көзүң менен көрөрсүң, өз мойнуң менен тартарсың. Деп бул 2 жетимди сага берип деле коер элем. Бирок башка адамдар көрө самат. Бул 2 кичинекей адамды өлтүрүп салат. Анда булардын да азабын тартып сага эмне күч келди? Эч ким таппас алыс жактарга алып кетем бу балдарды. Аясаң акылман чоң эне, кое берсең, өз балдарыман кем көрбөй асырайын. Жетимдерге эне болоюн. Кантейин? Болуптур, деди ойдонуп туруп майрыкчар жескемпир. Сурап калдың, бирок тез кет бул жерден. Жетимдерди алыс жерине аман жеткир. Жок, эгер аякка жетпей жолдо өлсө, же каракчылар жайласа, же өздөрү чоңоюп алып ак сүтүңдү унутуп, адамдык арамдыгына кетсе, өзүңөн көр. Буга эне майрыкчар жескемпирди узатты да, анан угул бала менен кыз балага айтты. Балдарым, мына эми силердин энеңермин. Мен силерди ак кардуу алкак алатуусу бар, күмүштөй теңир тоосу бар, боордо токой жери бар, ортосунда ысык көлү бар жерге алып барам. Кыргыз тукуму курут болуп кетерде, өкүң элдин атын өчүрбөй кайра тукумуласын. Окум тукумуна мекен болсун деп, мен ал жерди теңирден сурап алдым. Балдар так секирип кубанды. Тепеңдешип мүйүздү бул эненин соңунан чуркап алды. Балдарын ээрчиткен бул эне ашуу ашты, бел басты. Акыны катуу суу кечти. Сүтү менен кубаттандырып талбай жүрүп отурду. Кээ күнү үйү төбү менен бөрүлөр кууд артынан. Бул эне балдарын жунуна мингизип алып, жырткычтардан алып качты. Кээ күнү жаа тарткан мергенчилер кубалады. Буга адамдын балдарын уурдап баратат. Карма, карма! Деп айкырып жаа тартты мергендер. Бул адамдардан жакшылык жок балдарым, бекем отургула! Деп бул эне жебеге жеткирбей качты. Ошентип жүрүп отуруп, акыры бул эне балдарын ысык көлгө жеткирди. Туу чоккудон карап туруп, көргөн көздөрүнө таң калышты. Тегереде курчаган ак кырлуу алкак ала тоо, боор жапкан чер токой, ортодо мөлтүрөгөн ирим көл. Мына ушул жер силерге мекен болот, деди мүйүздүү бул эне. Жер телеп эгин эккиле, мал багып бал угулагыла. Ушентип кырылган кыргыздан калган уул бала менен кыз бала теңирдин батасы тийген ысык көлдү мекендеп туруп калат.